Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен 2 Корунтуктар 10-11 бөлүмдөрдөн рухий күрөштө жеңишке жетүү деген теманы карайбыз. Машаякчы рухий күрөштө канткенде жеңишке жетип жашай алат. Элчи Павыл канткенде рухий күрөштө жеңишке жетип жашай алган. Кантип ал рухий күрөштө жеңишке гана жетпестен өз кызматын ийгиликтүү аяктай алган. Себеби 2 Корунтуктар 10 бөлүмдөн Корунттагы бир туугандар аны жөнү жок айыпташкан, ак жерден каралашкан. 11 бөлүмдөн карасак, алар жалган окутуучулардын туура эмес окутуусуна кирип, алардын бурмаланган сөздөрүнө алданып калышкан. Мына ушундай учурда элчи Павыл эмне кылган? Ал өзү бул рухий күрөш экенин түшүнүп, бул рухий күрөштө жеңүүчү болуп чыгып жана Корунттагы бир туугандарды да жеңишке жетүүгө чакырып, аларды жалган окутуучулардан коргогон. Келгиле бул бөлүмдөрдү толук болбосо да карап чыгып, бул аяттардан рухий күрөштөрдө өзүбүз үчүн өзгөчө Павылдыкындай кырдаалдарга туш болгондо өзүбүз үчүн эмнени үйрөнө аларыбызды карап чыгалы. 2 Корунтуктар 10 бөлүм 1-6 чейинки аяттарда мындай дейт. Араңарда жүргөндө момун, алыста жүргөнүмдө кайраттуу деп эсептелинген мен Павыл Машаяктын момундугу жана ырайымдуулугу менен силерден өтүнөм. Силерге эскерте кетейин. Мен келгенде бизди адамдык кылып жатат деп эсептеген адамдарга каршы көрсөтөйүн деп жүргөн кайраттуулугумду силерге каршы көрсөтпөгүдөй болоюн. 1 аятка ылайык Корунтуктар Павылды ал биздин арабызда жүргөндө момун, ал эми алыста жүргөндө кайраттуу деп айыпташкан. Ушул эле бөлүмдүн 10 аятында кээ бирөөлөр Павылды каттарында курч жана кайраттуу болгону менен бетме бет келгенде алсыз, сөзү өтүмсүз деп айыпташкан. 11 аятта Павыл бул айыптоолорго мындайча жооп берген. Ушинтип айтып жүргөндөр билип коюшсун. Көзүбүз жокто, катыбызда кандай болсок, бетме бет келгенде деле ошондойбуз. Мунун бардыгы рухий күрөш экенин билип, элчи Павыл 3-6 чейинки аяттарда мындай дейт. Бул дүйнөдө жашап жатканыбыз менен адамдык кылып күрөшпөйбүз. Анткени күрөшө турган куралдарыбыз адамдык куралдар эмес. Алар чептерди талкалаган Кудайдын күчүнө ээ куралдар. Алар менен биз Кудайды таанып билүүгө каршы турган ар кандай ойлорду, менменсинүүчүлүктү талкалайбыз жана ар кандай ой жүгүртүүлөрдү Машаякка тил алдыруу үчүн туткундайбыз. 6 аятта силер тил алгандан кийин биз тил албагандарды жазалоого даярбыз дейт. Павылды адамдык же денелик кылып жатат деп айыпташкан. Корунтуктар өздөрү адамдык кылышкан. Бул айыптоолорду, бул рухий күрөштү Павыл кантип жеңип чыккан? Ал адамдык кылып күрөшкөн эмес. Анын күрөшө турган куралдары адамдык куралдар эмес. Чептерди талкалаган Кудайдын күчүнө ээ куралдар болгон. Ошол Кудайдын күчүнө ээ куралдар менен Кудайды таанып билүүгө каршы турган ар кандай ойлорду жана менменсинүүчүлүктү талкалап, ар кандай ойлорду Машаякка тил алдыруу үчүн, ар кандай ой жүгүртүүлөрдү Машаякка тил алдыруу үчүн Павыл туткундаган. Ал эми Корунтуктар андай кылган эмес. Алар жаш балдардай адамдык акылмандык менен мамиле кылышкан. Бирок элчи Павыл аларды бул рухий күрөш экенин жана ошол рухий күрөштө кантип жеңишке жетүү керектигин үйрөтүп жатат. Анткени 8 аятка ылайык Теңир Павылга бийликти алардын ишенимин талкалашы үчүн эмес, ишенимин бекемдөө үчүн берген. Ал эми жалган окутуучулар алардын ишенимин бекемдөө үчүн эмес, тескерисинче алардын ишенимин талкалоо, кыйратуу үчүн келишкен.
Андан кийинки аяттарда мактануу деген сөз көп жолу кайталанат. Себеби жалган окутуучулар, жалган элчилер өздөрүнө өздөрү баа берип, өздөрүн өздөрү макташкан. Элчи Павыл болсо 10-бөлүм 17-ден 18-ге чейинки аяттарда буга контр чабуул кылып мындай дейт. Мактанган адам Теңир менен мактансын. Мактоого өзүн өзү мактаган адам эмес, Теңир мактаган адам татыктуу. Жогоруда айтканымдай, жалган окутуучулар өздөрүн өздөрү мактап, башка бирөөлөрдүн эмгегин өздөрүнө ыйгарып, башкача айтканда уурдап, чындыкты жалганга алмаштырышкан. Эмне үчүн корунтуктар алардын сөздөрүнө ишенип кетишкен? Мунун бирден бир себеби алар жалган окутуучулар сөзгө чечен, оратор болушкан. Мына ошондуктан элчи Павыл 2 Корунтуктар 11-бөлүм 5-6 аяттарда мындай дейт. Мыкты элчилерден менин эч жерим кем эмес деп ойлойм. Сөзгө чечен болбосом да билимим бар. Дегенкиси биз силерге бардык жагынан белгилүүбүз. 2 Корунтуктар 11-бөлүм 13-төн 15-ке чейинки аяттарда Павыл жалган окутуучулардын чыныгы жүзүн, алар кайдан келерин ачып берген. 13-аятта. Анткени алар жалган элчилер, алдамчы кызматчылар, өздөрүн Машаяктын элчилери кылып көрсөтүшөт. Бул таң каларлык нерсе эмес. Анткени шайтан да өзүн жарыктын периштеси кылып көрсөтөт. Ошондуктан шайтандын кызматчылары да өздөрүн чындыктын кызматчылары кылып көрсөтүшсө, бул таң каларлык нерсе эмес. Бирок алар акырында иштерине жараша тиешесин алышат. Демек, жалган окутуучулардын артында шайтан турат. Алар шайтандын кызматчылары. Ошондуктан биз машаякчылар корунтуктардай болуп жалган окутуучуларга алданып калбаш үчүн өтө сергек болушубуз керек. 2 Корунтуктар 11-бөлүм 16-дан 27-ге чейинки аяттарда элчи Павыл Машаяк үчүн кандай кыйынчылыктарды башынан өткөргөндүгүн айтат. Ал эми жалган окутуучулар Машаяк үчүн жана жыйын үчүн мындай кыйынчылыктарга барышкан эмес. Ар кимибиз өзүбүзгө суроо берели. Сиз азыр кандай күрөштү башыңыздан өткөрүп жатасыз? Кандай ойлор сиздин акылыңызга келип жатат же кандай ойлор менен күрөшүп жатасыз? Элчи Павылдыкына окшош кырдаалдарга туш болгондо эмне кыласыз? Ал көйгөйлөрдөн качасызбы же аларды чечкенге аракет кыласызбы? Бул рухий күрөштө жеңишке жетүүгө эгебиз Ыйса Машаяк сиздерге күч берсин. Аминь.